Ve ibadur rahman. Rahmandın bendeleri, boorker Allah'tın bendeleri degende bilinет. Alar dagın bardığına жақсы мамиле кылышат. Жумшак мамиле кылышат. Эч качан катуу мамиле кылынбайт. Мусулманчылык шарияттын мизажы, шарияттын негизги немеси, табияты балдар бул жумшактык. Жумшактыкты сүйөт. Халим, жумшак болгондо Аллах да сүйөт, шариятыбыз да сүйөт. Орой, катуу мамиле кылганды, ачуу келгенде, жини адамды жини тез келгенде шарият сүйбөйт. Ошон үчүн Аллахтын достору, алардын белгиси ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арзи хауна. Алар жердин бетинде хаунан, тынчтык менен акырын жүрөт деген сөз. Хаул деген сөз негизи i'tidal деген сөз. I'tidal, орточо деген маани билдирет. Хаун i'tidal деген билдирет. Termizi'de bir hadis gelet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ahbib habibeke havmnan ma. Asa en yekuna bagideke yevmen ma. Ve bagizdeke havmnan ma. Asa en yekuna habibeke yevmen ma. Bürödü kattуу жақсы көрбө дейт. Ал bir күн акырын барып сенин душманың болуп калышы мүмкүн дейт. Бирөөдү каттуу жаман көрбө. Ал bir күн келип сенин досуң болуп калышы мүмкүн дейт. Бетте хаун деген сөз истимал болуп атат. Бул i'tidal деген, орточо болуу деген сөз. Аллахтын достору ушундай инсандар, алар жер бетине басканда кантип басат экен? Аллазина ямшуна алал арзи хауна. Алар тынчтык менен орточо басышат деген сөз. Кибирленбестен, текебирленбестен, мен кыйынмын дебестен, жана өтө эле сүдүрөлүп баспастан алар орточо басышат дейт. Демек Аллахтын достору алар басканда дагы билинип турат. Ошон үчүн аулиялар кимдер десе, уламалар айтат, аулиялар алардын сыфатыны, аларды көргөндө Алланы эстейсиң дейт. Бирөөдү көрүп Алланы эстесең, ахиретти эстесең, демек ошол Аллахтын досу болот. Же болбосо бир адамдын астында отуруп, ошонун сөзүнөн Алла, ахирет эстесең, иманың күчөйсө, ахлактарың оңдолсо, мына ушул Аллахтын досу экенин белгиси болот. Эгерде Алла сактасын, андан башка сыфаттар жугуп калса, анда язу билlah, анда сага зыян бере турган адам болуп калат. Ошондуктан Аллахтын достору аллазина ямшуна алал арзи хауна, жердин бетинде акырын жүрөт. Акырын деген аста эмес. Аста деген мааниде эмес. Алар бой көтөрбөстөн, кибирленбестен басат деген маана. Жана өтө эле мындай акырын жүрүп, сүдүрөлүп башын ийип алгандагы туура келбейт. Ал дагы маана эмес. Демек ал өзүнүн нормасы менен баскан адамды айтат. Өз нормасында баскан адам ушул Аллахтын досу болот.